Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Шашылыш билдирүү, шашылыш кайрылуу жасоого туура келип атат. Мүмкүнчүлүк болсо, мүмкүнчүлүктүн болушунча сиздерден сураныч бөлүшүп, көбүрөөк коомчулукка жайылтууга ушул кайрылууна жардамдашып койсоңуздар. Анткени азыр мындан 1 саат мурда бүгүн 14 октябрда саат 11:00 чамасында могул эртең өтүүчү Кемпирабад суу сактагычынын тагдырын чечүүчү курултайды уюштуруучу топтун мүчөсү Каникей Аранованы ички иштер кызматкерлери келип, баягы колун кайрып алып кетишти. Мен ошол учурда Каникей Аранова мага чалды видеозвонок менен. Мен видеозвоноктон көрүп турдум, аны алып кетип атканын. Кызым үйдө жалгыз, мен кызыма барышым керек деп чырылдаганына карабай, үйдө карачу эч ким жок дегенине карабай, кол бутун кайрып машинеге жүктөп алып кетишти. Бул аябай жапайычылык туугандар. Мен ошон үчүн азыр могул Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Эсеналиев акеге кайрылуум келип турат. Урматтуу Жеңиш аке, биз бир мыйзамга каршы, мыйзамга туура келбеген иштерди жасап аткан жокпуз. Биз өзүңүз менен макулдашып, расмий дагы өзүңүзгө билдирип, областтагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнө билдирүү жасап, расмий бар жокту мыйзам чегинде жасап атабыз. Тынчтык жолу менен эртең өтүүчү элдик курултайды өткөрүүгө мындай бут тосуп жатканыңар абдан туура эмес болуп калып атат. Элди өзүңөр ушундай башаламандыкка же болбосо мыйзам бузууга өзүңөр түрткү болуп жатасыздар. Жеңиш аке, мен сиз менен көп сүйлөштүм ушул тегеректе. Мен сизди аябай сыйлап көңүлүмдөн, аябай урматтап баштадым эле. Бирок могул кылганыңыздар аябай туура болбой калып атат. Балдарыңызга чалыңыз, Жеңиш аке. Чалып бул нерсени токтотуңуз. Тынчтык жолу менен өтүүчү элдик курултай тынчтык жолу менен гана өтсүн. Эч кандай ушундай бир бузукулук, эч кандай бир провокация болбой, тынчтык жолу менен ушул жердин тагдыры чечилсин. Биз ошону гана талап кылып, ошого гана аракет жасап атабыз. Жеңиш аке, мен сизге буга чейин дагы айттым, дагы бир жолу айтайын. Биз милиция кызматкеримин же болбосо кайсыдыр бир кызматтын жетекчисимин дегенден мурда биз кимсиң деген суроого эң биринчи орунда адам баласымын деп, андан кийин момун мусулманмын деп, андан кийин кыргыздын уулумун деп туруп, анан кыргыздар арасында кайсыдыр бир кесиптин ээсимин деп айтабыз. Азыр сиздин могул жасап аткан ишиңиз, эми сиздики дебейин, сиздин балдарыңыздын жасап аткан иши бул биринчи аталган эч бир үч нерсеге туура келбейт. Адамгерчиликке дагы, мусулманчылыкка дагы, кыргызчылыкка дагы эч бир туура келбейт. Биринчи орунда ошол үчөөнү сакташыбыз керек биз. Андан кийин ошол кыргыздын арасында анан кийин биз кайсыдыр бир кесиптин ээси, кайсыдыр бир деңгээлдеги адам болуп бөлүнөбүз. Эң биринчи орунда ар кандай кызматтан мурда ошол үч нерсени сактайлы. Мен ушулга чакырам аке. Бир күн тынчтык жолу менен жер тагдырын, эл тагдырын чечүүчү элдик курултайды өткөрүүгө каршылык кылбаңыздар. Мунун акыры жакшылык менен бүтпөйт. Бул коркутуу мен болгон элдин арасында жүргөн ул катары айтып атам. Мунун акыры жакшылык менен бүтпөйт. Эл менен эсептешпеген эч бир бийлик түбөлүк боло алган эмес. Мүмкүн эмес түбөлүк бийлик болушу. Ар бир бийлик кетет. Бирок болгону элдин үстүндө иштеп атканда, элдин кызматын кылып, эл менен бирге болгону жакшы. Элге каршы. Ошон үчүн мен тынчтыкка, кайрадан ынтымакка, биз кандай башында сүйлөшкөн болсок, ошол боюнча курултайды өткөрүүгө чакырам. Сураныч, балдарыңызды токтотуңуз. Бой келинди антип неме кылбаңыздар. Бул өтө уят, сиздер үчүн уят. Аке, ушунчалык кармаш керек болсо, Жеңиш аке, бизди кармаңыздар, мени кармаңыздар. Ушул курултайды уюштуруп аткан адам катары мени кармаңыздар. Бирок жалгыз бой келинди эмес. Анын кызын үйгө чыркыратып таштап коюп, жалгыз кызын.
мындай кылганыңар такыр туура эмес экен. Такыр туура эмес. Ойлонуңуздар, токтотуңуздар мындай нерсени. Урматтуу мекендештер, бөлүшүп коюңуздар мүмкүнчүлүктүн болушунча. Коомчулук